Саламатсыздарбы? Жаш Мугалим YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан мен Бактыгүл Сагынал кызы. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз математикалык амалдардын жана кээ бир математикалык белгилердин тарыхы жөнүндө болмокчу. Арифметикалык белгилер. Арифметикада колдонулуп жүргөн белгилердин кайдан чыккандыгын дайыма эле так аныктоого болбойт. Кээ бир белгилердин чыгышы болжолдонот. 18-кылымдан баштап азыркы биз пайдаланган белгилер бардык мамлекеттерде колдонула баштаган. Эң алгач эле кошуу жана кемитүү белгилери. 14-15-кылымдардагы математикалык эмес кол жазмаларда жана деген сөздүн ордуна et деген белгини пайдаланышкан. Et жана оба бул кошуу же чоң деген маанини түшүндүргөн. Бул et деген белгиден кошуу белгиси келип чыккан болуш керек деген гипотеза бар. Ал эми кемитүү белгисинин келип чыгышы соодага байланыштуу деген болжолдоо бар. Вино саткандар винонун бочкасы бошогондо ага сызыкча коюшканда аны кемитилди же кичине дешкен. Кайра бочкаларды толтурганда үстүнө вертикалдык сызыкчаларды сызышкан. Ал кошуу белгиси болуп кошуу дегенди билгизген. 15-кылымдагы кээ бир математиктердин эмгектеринде кошуу жана кемитүү белгилери пайда боло баштаган. Кошуу жана кемитүү белгилерин эсептөөлөрдө колдонгон биринчи китеп Грамматеус тарабынан 1518-жылы чыккан. 15-кылымдагы италиялык математиктер Кардано, Тарталья, Бомбелла кошуу жана кемитүү белгилеринин ордуна π жана m тамгаларын колдонууну улантышкан. 16-17-кылымда кээ бир авторлор көбөйтүүгө m белгисин, бөлүүгө d белгисин колдонушкан. Биринчи жолу көбөйтүүнүн сиздер көрүп турган x белгисин outright киргизген. Ал эми Лейбниц биринчи жолу көбөйтүү белгисинин ордуна точканы коюп, жана точканы көбөйтүүнүн белгиси экендигин белгилеп кеткен. 13-кылымда Пизанский арабтардан үйрөнүп, эсептөөлөрдө бөлүү амалын жазууда горизонталдык сызыкчаны колдонот. Ал эми Джонсон 1633-жылы биринчилерден болуп, биз көпчүлүк учурда колдонгон, сиздер көрүп турган бөлүү белгисин колдонгон. Пел бөлүүнүн сиздер көрүп турган белгисини колдонууну сунуш кылат. Азыр кээ бир мамлекеттерде пелдин киргизген белгиси кеңири колдонулат. Көп мүчөлөрдөн тамыр чыгаруудан кашаалар пайда болгон деп айтсак болот. Көп мүчөлөрдөн тамыр чыгарыла турган учурда көп мүчөнү кашаанын ичине жазышкан. Тамыр чыгарыла турган көп мүчөнүн үстү сызыкча менен сызып, астына R тамгасын жазышкан. Тегерек кашааны, сиздер көрүп турган тегерек кашааны биринчи жолу Тарталья киргизген. 1544-жылы биринчи жолу кашааны тамыр чыгарууга кереги жок учурда колдонгон. Ал кашааны туюнтманын астына койгон. Фигуралуу кашааны биринчи жолу Виет колдонгон. Латын кол жазмаларында каша, моюнтук, чынжыр деп аталган. Бул термин 17-кылымдарда колдонулган. Биринчи жолу Эйлер 1770-жылы каша терминин колдонот. Ал немец тилинен кламер алынган. Эйлерс өзүнүн бардык эмгектеринде кашааны бардык керектүү учурларда колдонот. Ошондон баштап бардык математикалык китептерде кашаалар кеңири колдонула баштаган. Барабардык жана барабарсыздык белгилери. Биринчи жолу барабар белгисин англичан Рикорд киргизген жана эч бир эки барабар буюм өз ара эки параллель түз сызыктай бири-бирине барабар боло албайт деген. Ошондуктан барабардык белгисин эки параллель кесинден алган. Декарт барабардыктын белгиси деп жалпы белгини анализдеп киргизет жана бул бардык мамлекеттерге тарай баштайт. Ар бир доордо ар кандай барабарсыздыктын белгилерин колдонушкан. Азыркы чоң жана кичине барабарсыздыктын белгилерин биринчи жолу 1631-жылы Хериот сунуш кылган. Бул авторлор тарабынан кубаттоо менен алынып, тез эле пайдалана баштаган. Типографияларда алгачкы учурларда V тамгасын барабарсыздыктардын белгилерин жазууда пайдаланышкан. Ар кандай дооролордо жана ар түрдүү элдерде арифметикалык амалдардын саны түрдүүчө болгон. Орто кылымдагы китептерде арифметикалык 9 амал бар. Биринчиси номерлөө, кошуу, кемитүү, экиге көбөйтүү, экиге бөлүү, прогрессия.
натуралдык катардын суммасын табууда, ошондой эле квадраттык тамырдан чыгаруу. Азыр сиздер менен ушул арифметикалык амалдардын кээ бирлерине токтололу. Номерлөө арифметикалык амал катары 13 жана 14 кылымдарда римдик жана индустук эсептөө эрежелеринин ортосунда талаш-тартыш болуп турган убакта окуу китебине кирген. Ал эми кошуу амалы. Азыркы түрдөгү сандарды кошуу Индияда пайда болгон. 9-кылымда арабтарга алынып келинген. Арабтардан кошуу жолу Европага жеткен. Сумма термини байыркы мезгилде эсептөөлөрдү жүргүзүүдөгү негизги сан үчүн колдонулган. 15-кылымдын аягынан баштап сумма кошуунун жыйынтыгы катарында колдонула баштаган. Ошондой эле суммалоо деген терминдер пайда болгон. Кемитүү амалы. Гректер менен римдиктер кемитүү деген терминдин ордуна ар кандай терминдерди колдонушкан. Биринчилерден болуп Боэцэ кемитүү терминин киргизет. 1716-жылы Вольф кемитүүчү терминдерин колдонот. Кемитүүнүн жыйынтыктарын белгилөө үчүн Герберт калдык ашыгы менен деген терминдерди колдонот. Видман болсо биринчи жолу кемитүүнүн жыйынтыгын жазууда айырма терминдерин жазууну сунуш кылат. Кемитүү амалдарын аткаруу негизинен эки жол менен жүргүзүлгөн. Биринчи жолу Индиядан чыккан. Мында кемитүү солдон оңго карата аткарылат. Мисалга ала турган болсок, 14825 санынан 5342 санын кемители. Биринчи 14тон 5ти кемитебиз 9 жыйынтык үстүнө жазылат. Пайдаланылган 1, 4, 5 цифралары сызылат. Андан кийинки 8ден 3тү кемитебиз. Жыйынтык үстүнө жазылат жана пайдаланылган 8 жана 3 цифралары сызылат. Үчүнчү 2 ондуктан 4 ондукту кемитүүгө болбойт. Үстүнө жазылган 5 жүздүктөн 1 жүздүгүн алсак 12. 12ден 4тү кемитсек 8 болот. Жыйынтыкты үстүнө жазабыз. Пайдаланылган 2, 4 цифраларын жана үстүндөгү пайдаланылган 5 цифрасын сызып, анын үстүнө 4 цифрасын жазабыз. Андан кийин 5тен 2ни кемитип, 3 жыйынтыгы үстүнө жазылат. Пайдаланылган 5, 2 цифралары сызылат. Сызылбаган цифралардан турган сан 9483 болот. Демек биз 14825тен 5342ни кемитсек 9483 келип чыгат. Арабтар оң жактан сол жакты көздөй кемитүүнү сунуш кылган. Мисалы, 15746 санынан 6524 санын кемители. Ал үчүн биз эң биринчи эле 15тен 6-ны кемитип, 9 жыйынтыкты үстүнө жазабыз жана 1, 5, 6 сандарын чийип салабыз. Андан кийин 7ден 5ти кемитебиз, жыйынтыкты үстүнө жазабыз, 7, 5 сандарын чийип салабыз. 4төн 2ни кемитебиз, чыккан жыйынтыгын үстүнө жазабыз, 4, 2 сандарын чийип салабыз. Андан кийин 6-нан 4тү кемитебиз, 2 жыйынтыкты үстүнө жазып, 6, 4 сандарын чийип салабыз. Натыйжада биз 15746нан 6524 санын кемитсек, 9222 санын алабыз. Сандарды экиге көбөйтүүнү египеттиктер кеңири колдонушкан. Алар ар кандай көбөйтүүнү экиге көбөйтүүгө алып келишкен. Мисалы, 45 көбөйтүлгөн 17. Мында 17ни 1 кошулган 2нин 4-чү даражасы деп жазып алган. Жана ошондой эле өзүңүздөр байкагандай 45 көбөйтүлгөн кашаанын ичине 1 кошулган 2нин 4-чү даражасы деп жазып, кийинки кашаада болсо 2нин 4-чү даражасын көбөйтүндү түрүндө жазып алган. Натыйжада 45ти 2ге көбөйтүү жолу менен 720. Демек 720га 45ти кошуп 765 деп оңой эле жазып коюшкан. 9-кылымдагы өзбек математиги Мухаммед ал-Хорезми 2ге көбөйтүүнү жана 2ге бөлүүнү арифметикалык өзгөчө амалдар деп атаган. 12-кылымда анын китеби латын тилине которулгандан кийин бардык Европадагы арифметикалык окуу китептерине арифметикалык амалдардын ичинен 2ге көбөйтүү жана 2ге бөлүү кирген. 15-кылымдын аягында италиялык арифметика китебинин автору Лука Пачиола биринчи болуп 2ге көбөйтүү жана бөлүү, булар көбөйтүү жана бөлүүнүн айрым учурлары деп, аларды арифметикалык амалдардын санынан алып салган. Бирок көпкө чейин практикалык эсептөөлөрдө колдонулган. Көбөйтүү амалы
Көбөйтүү амалы кошуу амалы менен бир катар номерлөөнүн негиздери болуп саналат. Египеттиктер көбөйтүүнү эки эселөө жолу менен көбөйткөн. Андан кийин жыйынтыктарын кошуп койгон. Эки эселөө жолун орустар дагы кеңири пайдаланышкан. Мисалы, 45 көбөйтүлгөн 16 болсун. Биринчи мамынчада 45ти эки эселентип көбөйткөн, экинчи мамынчада 16-ны эки эселентип азайткан. Натыйжада бул амал кайсыл учурга чейин жүргүзүлөт? Бул амал 16-нын тийиндиси 1 болгонго чейин аткарылат. Мисалга ала турган болсок, 45ти эки эселентип көбөйттүк 720-га чейин, ал эми 16-ны эки эселентип азайттык. 16-ны 2-ге бөлсөк 8, 8-ди 2-ге бөлсөк 4, 4-тү 2-ге бөлсөк 2, 2-ни 2-ге бөлсөк 1. Демек, биз ушул жерде 720-ны 1-ге көбөйтүү менен 45-ти 16-га көбөйтсөк 720 экендигин тапсак болот. Ушул эле амалда, эгерде экинчи мамынчадагы саныбыз 2-ге так бөлүнбөй калса, башкача айтканда калдык болуп калса кандай болот? Кайрадан эле биринчи мамынчада 56-ны эки эселентип көбөйтөбүз, экинчи мамынчада дагы эки эселентип азайтабыз. 27-ни 2-ге бөлсөк 13,5. Биз 13те бүтүн бөлүгүн гана алабыз. Ушул амалды 1 болгонго чейин аткарабыз. 13те 2-ге бөлсөк 6,5, 6-ны алабыз. 6-ны 2-ге бөлсөк 3, 3те 2-ге бөлсөк 1,5, 1 деп алабыз. Мындай жыйынтыкты кантип жазабыз? Сандардын көбөйтүндүсү экинчи мамынчадагы жуп эмес сандарга туура келген. Жуп эмес сандар дегенибиз экинчи мамынчадагы 6-нан башка сандарга туура келген. Биринчи мамынчанын сандарынын суммасына барабар. Башкача айтканда 6-нын тушунда бул 224 турат. Ушул 224төн башка сандардын суммасына барабар. Бул башка сандардын суммасы 1512 чыгат. Демек, 56-ны 27-ге көбөйтсөк 1512 деп табат экенбиз. Немец автору Петценштейнер 15-кылымда төмөндөгү түрдө көбөйтүүнү сунуш кылган. Башкача айтканда 523-тү 48-ге көбөйтөлү. 523-тү эң алгач 8-ге көбөйтүп жазган, жыйынтыгын 4184 деп. Андан кийин 4-кө көбөйтүп 2092 деп жазган. Кадимки биз азыркы учурда колдонулуп жүргөн көбөйтүү амалына окшош. Андан кийин экөөнү кошуп 25104 деп аныктап койгон. Азыркы көбөйтүүнүн жолун болсо Адам Ризенин окуу китептеринен көрсөк болот. Бул автордун окуу китептери бардык жактарда кеңири таркаган. Арифметика боюнча алгачкы окуу китептеринде бөлүү бул бөлүнүүчүдө бөлүүчүдөн канча бирдик бар экендигин табуу деп берилет. Демек, бөлүү изделүүчү сан катарында дагы берилген. Ал эми тамырдан чыгаруу негизинен квадраттык тамыр чыгаруу менен гана чектелген. Мисалы, тамыр ичинде 4төн тамыр 2 чыгат, 9дан 3, 16-нан 4, 25тен 5, 36-нан 6 чыгат деген гана жыйынтык менен токтогон. Ал эми азыркы учурда тамырдан чыгаруунун бир канча түрлөрүнү изилдеп математика илими өнүгүп отурган чагы десек болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү видеобуз математикалык амалдар жана кээ бир математикалык белгилердин тарыхы жөнүндө болду. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.